Анда азыр суроолорго жооп бергенден кийин ал тилектерге уруксат беребиз. Азыр Курсан Асановго сөз берели, суроолорго жооп берсин. Эки суроо экен. Эним, азыр сүйлөп туралы, анан кийин сурооңуз келсе жооп беребиз. Ал, я. Болот, эркин микрофон болот. Акыйкат, адилеттүүлүк, чынчылдык үчүн биз жүрөбүз. Эркин микрофон болот, мен сага сөз берем. Сурооңа бер, бизде жооп сурап аласың. Дароо эле. Биринчи мына суроо. YouTube каналынан деп сиздин байлыгыңыз 5,5 миллион мүлкүңүз бар экен укту. Оюңуз кандай деп. Ушул жерге жазып коюп отур 5,5 миллиард деп. Бул туп-туура Кыргыз мамлекетинин тышкы карызы. Жараткан колдоп, жалпы эл колдоп буюрса барып калсам, баягы айтканда жемкорлорду, урларды кустуруп туруп 5,5 миллиардты биз төлөтөбүз. Бардыгына. Менин байлыгым 3 кызым, 1 уулум бар. Бул менин байлыгым. Менин агаларым бар, менин досторум бар. Бул да менин байлыгым. Ушул жерде отурган менин бир убакта элибиздин башына караңгы түн түшкөндө салымын коштум эле ош коогаларында. Бул дагы жараткандын амири менен, элдин жардамы менен ошол окуяны биз жөнгө салдык. Bir жыл башта менин башыма караңгы түн түшкөндө мени куткарган жараткан анан жалпы эл болду. Рахмат сиздерге. Анан бара тамаша ретинде айттым эле. Мүлкү бар экен дейт. Ооба, чайкананы сурасаңар, тергөө иштери болуп, бирөө таластык жигит экен. Ресторан болса нарындык кыздык экен. Барып сурап алгыла анда. Анда экен жазып койбойсуңар ошол жерге. Өкмөттүн үйү дагы саны курсандык экен деп. Жазып койсо жакшы болот эле. Мен айтам, ооба мен арендага бергенмин. Жакын арада аренданы бузуп кайра алам. Рахмат. Мына жигиттерге мен ушул жерге чыгып жооп берейинчи. Аркыра деп атат. Кел. Аркыра кайда жайгашкан? Микрофон берип койгойсуз. Аркыра. Жакшы, атын ким? Асылбек токто. Канча гектар Каркыра? Гектарын билбейм, бирок именно сиз ошо спикер болуп турган убакта кол койдуңуз. Жерде Кыргыз конституциясы боюнча чек-араны ким өзгөртөт? Чек-араны жогорку кеңеш. Ассалому алейкум. Siz makul bolbozo, siz makul. 2001 жылы 10 декабрда Кыргыз казак чек-арасына кол койсо, Мадумаров ким эле 2001 жылы? 2001 жылы эсиди билбейт. Ошо кол койбосуз. Эркин эмес микрофон. Жок алдыңда. 2001 жылы Mikrofon belgile da bizge de mikrofon belgile. Men de alганды билем. Мен алганда жаман болосуң. Жаман болбойм мен эч кандай. Эмнеге жаман болот дейм. Сиз айтпаңыз. Мен элдин баарын жок болбойм. Чакырдым мен келип отурдум. Хорошо, жооп берди да. Жооп берди да. 2001 жылы. Бара сюжет турган кишини. 2001 жылы. Ошо мына онага жооп берди. 2001 жылы. Уфайыз этедим жокмун мен. Айтып атам мен жөн эле. Декабрда 2001 жылы декабрда Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Абишевичтин колу коюлган Кыргыз казак чек-арасы. Ошол ратификация болбой келген. Эмне үчүн? Биз ратификация кылбай келгенбиз депутаттар. Эмне үчүн 2008 жылы биз Кыргыз казак чек-арасын ратификация кылдык? Билесиздерби? Мына жерде Кыргыз эл баатырыбыз отурат. Мен комиссия түздүм. Комиссиянын төрагасына мыйзамды мыкты билген Чолпон Турсуновна Байекованы төрайым кылдым. Алар барып иштеп келишти. Ошол мезгилдеги 15 апрелде Эркин тоо деген гезит чыккан. Ошол гезитке 150 Ысык көлдүн ардагер аксакалдары рахмат ыраазычылык катын жиберген бизге. Абдан туура чечилди. Ушундай чечкениңиздерге рахмат дейм. Эмне үчүн? Бизде
баштагы Акаев менен Назарбаевдин кол койгон чечими боюнча 4 пансионат Каркыра жайлоосунун бөлүнүшү адилетсиз болуп калгандыгы үчүн биз кайрадан аны келишимди кайрадан оңдодук. Биз түздөдүк. Бул жигиттер өмүрүндө басып барган эмес, көргөн да эмес ал кагазды. Кече Чубак ажы айткандай, билгениң да, билбегениң да аралашпа ал ишке деп Чубак ажы чыркыраган ошол. Себеп ал киши ар бир нерсени кылдат окуп, так билмейинче эч качан жооп берчү эмес. Эми бул жигиттерге чыгып атканы, эгер ушунчалык буйсоң, андан бери 12 жыл өттү, Бишкекке мага келбейсиңби, кирбейсиңби, агай ушундай болдубу деп сурабайсыңбы? Жок, эч качан сурабайт булар. Буларга кыргыздын жери дагы баары бирдей. Тек гана сумканы ушундай илеп дагы өзүн өзү бүгүнкүнүн Курманбеги сезип ушу жерге келип бөйрөк таянат. Маданиятсыз, сабатсыз, кара күчкө ишенбегин. Кара күчтүн кирер жери ким экенин көрүп атасың. Барар жери кайсы экенин да билесиң. Пейилиңди оңдобосоң, ниетиңди түздөбөсөң, акыр бирөө болбосо мен сыяктуу баары эле маданияттуу эмес. Бир күн болбосо бирөө ушундай жооп берип коет, өмүр бою эсиңден чыккыс болосуң аны. Эсиң бар дейтегиңди жабыш керек. Келиңиз, Кыргыз эл баатыры, Кыргыз Республикасынын 4-чакырылышынын депутаты, өзүбүздүн баатыр агабыз, мына ушул жерден 2 баатыр чыгып, экөө тең ушул энергетикадан чыккан. Келиңиз ага. Рахмат. Мына бүгүн таш көмүр туугандарым бардыгы чогулуп атат. Ким? Бул бүтүн Кыргызстан эл үчүн, жалпы Кыргыз эл үчүн мээнет кылып, 10 жылдан бери сыздап, сайрап, бүгүн алдыңыздарда турат. Мадымаров илим менен мен 4-сазыкта бирге иштеп, мен үчүн Атахан Кимсанбаевди спикерден алган. Ал ошол бийликте турган адамдарга жакпай калган. Тартип кылам деп. Туурабы? Атахан Кимсанбаев. Мына мен өзү энергетик. Атахан Кимсанбаев жакшы билет. Камбарата кезде кандай проблема болсо, Атахан Кимсанбаевга чыкчу элем. Урматтуу Атахан Кимсанбаев, биз Камбарата кезге барыбыз келет. Себеп дегенде мен куручулар менен, мен ошол курган кездер менен 4 кезди баштан аягына чейин куруп чыккам. Кыргыз эл баатырын алыш оңой эмес. Мен парламентке ушул Кыргыз эл бар, бир жылдызым менен барган. Мен элимди сыйлайм. Мен ушу эл үчүн кызмат кылган Атахан Кимсанбаевди бүтүн Кыргызстанды сыйлайм. Эртең 4-октябрда Кыргызстан үчүн бардыгыбыз тегиз отметка кылып беришибиз керек. Мындай инсан бир жаралат, бир келет. Рахмат туугандар.